Урматтуу мекендештер, Москва шаарында, областында балдарыңыздарды онлайн мектепке кезекке туруу башталды. Биздин бүгүнкү видеодо балдарыңыздарды кантип госуслуги сайт аркылуу онлайн кезекке коебуз. Мына ушул жөнүндө болмокчу. Эгер сиз ушул видеону аягына чейин көрсөңүз, анда сиз балаңызды оңой эле сайт аркылуу кезекке кое аласыз. Госуслуги сайтына кирерден алдын Россия мектептеринин талаптарына токтоло кетсем. Россия жергесинде бардык балдар ата-энесинин жарандыгына карабастан мектепке, садикке барууга акысы бар. Бул дегени, эгер сиз балаңызды Москвага, Россияга алып келсеңиз, кайсы бир мектеп албай коюуга акысы жок. Буга Россиянын конституциясында жазылган мыйзамдар далил. Ошентсе да документ жагынан каралган 1-2 талаптарды аткарышыбыз зарыл. Биринчиден, сиздин документиңиз таза болушу керек. Экинчиден, сиздин балаңыз дагы сиз койгон адреске регистрацияга коюлушу керек. Үчүнчүдөн, госуслуги сайтында сиздин подтвержденный аккаунтуңуз болушу керек. Эгер госуслуги сайтында подтвержденный аккаунтуңуз жок болсо, анда жакын арада жайгашкан МФЦга барып, ошол жерден кезекке турсаңыз болот. Дагы бир талап, бул балдарыңыздарды медосмотрдан өткөрүшүңүз керек. Эгер сиздин ЭФ паспортуңуз болсо, анда медосмотр сиздин балаңыз үчүн акысыз бекер. Эгер Кыргызстандын жараны болсоңуз, анда 15 миңден 20 миңдин тегерегинде акча кетет. Бул видеону чыгаруудан максат мекендештерге маалымат жеткизүү. Биздин мекендештердин жөнөкөй нерселерден маалыматы жок болгондуктан балдары мектепке барбай калып, же аларды Москвага, Россияга алып кире албай жүргөн учурлар көп. Биз бул видеолорду силер үчүн чыгарып жатабыз. Ошон үчүн каналга албетте жазылабыз. Видеону дос, тууган, тааныштар, WhatsApp группалары менен бөлүшүп коебуз. Эгер түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, албетте тартынбастан комментарийге жазыңыздар. Биз силердин сурооңуздар, талаптарыңыздарга жараша видео чыгарып бергенге даярбыз. Жана албетте видео силерге жакса, лайк басабыз. Урматтуу мекендештер, мына сайттар ачылды. Баса белгилеп айта кетчү нерсе, Москва шаарында жашагандар, эгер балдарын садикке же мектепке коем деп заявка таштай турган болсо, электронный, анда МОСРУ деген сайтка киришет. Могу сөзсүз МОСРУ деген сайтка. Ал эми Москвада жашагандар, областта жашагандар, мына Мозрек.ру деген сайтка киришет. Мозрек.ру сайтына кирүү үчүн сөзсүз госуслуги аркылуу киресиз мынакей. Ал эми сайт мэра дейт Москвы, МОСРУ. Буга госуслугинен кирүүнүн кереги жок. Бул жерге сиздер жөн эле МОСРУ деп могул жерге аккаунтуңуздарга жөн эле регистрация кыласыздар. Анан кийин кирип регистрация, то есть учетко кое бересиздер, заявка таштап. Алгач азыр сиздерге мен Москва шаарындагылар үчүн көрсөтүп берем. Мозрек.ру деле ушул окшош эле болот, аналогичный болот. Услуги басабыз. Бул жерде здоровье, образование дейт, мынакей. Образование. Запись в первый класс дейбиз. Же детский садка саттырды. Детский садка запись кылсак болот, да? Школа дейт, запись в первый класс. Запись во все классы. Электронный дневник школьника. Запись в первый классты басабыз. Бул жерде условиялар жазылган, окуп чыксаңыздар болот. Получить услугини басабыз биз. Анан толтуруп баштайбыз. Фамилия, имя, отчество деп. Сөзсүз түрдө күбөлүгү керек. Баланын полду тандайбыз. Место регистрации рождения дейт. На иностранное государство, Кыргызстандан келгендерге. Урматтуу мекендештер, СНИЛС боюнча айта кетсем, СНИЛСты жакын арада жайгашкан МФЦга барасыздар. Ал жерге СНИЛС деп, для ребенка деп айтсаңыздар, документтерин көрсөтсөңүздөр, силерге буну акысыз эле берет МФЦдан. Сизден СНИЛС алып, СНИЛС номерин жазасыздар.
По женский иностранное государство. Место регистрации рождения күбөлүк алган жери. Күбөлүктүн номерлерин жазабыз. Для оказания медицинской помощи детям. Это ОМС жазылады да, жерге. ОМС. Временное свидетельство ОМС номер сурайт бул жерде. Полис пока не оформлялся деп жазабыз. Обращаем внимание, полис не оформлялся деп жазганыңыздарда. Для посещения образовательной организации ребенку нужно пройти обследование врачей, специалистов и сдать анализы дейтін. Бұл дегені медосмотрдан өтіп, анан кейін келесіздер деп. Медкартасын көтөрүп келүү шарт эмес, медкарта ошо онлайн госуслугиден өтөт экен эгер образовательный государственный поликлиникада болсо. А эгер частный клиника болсо, анда көтөрүп келесиздер. Вид представительства дейт, мать, отец, данныйлары толтурасыздар сөзсүз, өз данныйлардан ол жерге полностью. Хотя сиздер эгер аккаунт ачсаңыздар, аккаунттан алып жазып коет, и не обязательно болот толтуруп. Балаңыз тууралуу маалыматты тактоо үчүн сөзсүз дагы подтверждение алыш үчүн МФЦга барышыңыздар керек. МФЦ жакын ардагы ошол балаңыздын паспортун өзүнө эрişтип алып барасыздар, документтерин алып, анан сиздерге подтверждение этип жазып ичине киргизип коет. Анан сиздер кийинки заявка таштай аласыздар. Ансыз заявка таштай албайсыздар. Мен ушул жерге чейин гана бүгүн көрсөтүп бере алам сиздерге. Кийинки шаг, уже третий шаг, выбор образовательной организации. Ошол районго, сизге жашаган жерге жакыныраак болгон мектепти тандайсыз. Ал дальше ал жагы заявка ташталат, анан кийин подтверждение болот. Ал жагы оңой эле. Эң маанилүү жерлери ушулар негизи. Садикке турганда деле ошондой эле куду ушул процедурадан гана өтөсүздөр. Медосмотр обязательно керек болот. ОМС сурашы мүмкүн, СНИЛС. Куду ушул шарттарды басып өтүп эле заявка таштай бересиздер. Эң башкысы, эгер Москвада жасасаңыз, МОЗ.ру сайтынан, под Москвада болсо, МОЗ.ру. МОЗ.ру боюнча мен өзүм под Москвада жашаганым үчүн азыр мен өзүмдүн страницам заявление дейт. Мына өзүм прикрепление болгон ушул через сайт бул жерге колдонуп вайти кылып авторизация кылып келесиздер. Мына меники чыкты. Реклама чыгып атат. Бул по контракту дейт. Записаться первый класс дейт неки. На фамилия, имя дал ошол окшош бардыгы. Жанагы МОЗ.руга дагы заявкага окшош. Толтуруп баарын жазып чыгасыздар. Биз заявка таштаганбыз. Биздин поштабызга письмо келген. Ушундай сайтта заявка толтурасыздар. Кийин следующий шаг данные о заявителе, өзүңөр тууралуу данныйлар жазасыздар и отправляйт. Эң айырмасы под Москвада жашагандарга адрес регистрации, анан ошол документ сүрөткө тартып алып загрузить этиш керек да. Сөзсүз. Школа тандайсыздар, потребность, темалар. Эгер зарыл болсо жазасыздар, зарыл болбосо бул не обязательно. Звездочка бар жерлер сөзсүз толтурушуңуздар керек. Суроолоруңуздар болсо жазыңыздар. Буну биз алар боюнча да видео чыгарабыз. Негизинен ушул көп деле татаал нерсе жок.